ушундай чакан бала бакчаларга оорун ээлебейт. Биздин ашпоочу Нургүл эжекебиз тамакты аябай даамдуу жасайт, балдар аябай жакшы көрөт. Уроки кулинария с детьми дегенибиз бар. Өзлөрүбүз кекс жасайбыз, булочка жасайбыз. По закону в Кыргызстане можно открывать детские сады в частных жилых домах без лицензии. И сейчас мы познакомимся с одним из них. Келиңиздер, кош келиңиздер, ичине кириңиздер. Көп деле каражат, аябай көп каражат жумшалат деп айта албайм. Өзүңүздөрдүн каалооңуздар буну деген сүйө билиш керек жумуштучу. Мен бизнес катары көрбөйм, бул менин жашоом. Ошо жашоомдун бир бөлүгү. 20 жылымды ошо балдарды тарбиялоо менен келатам да. Билимтайды чоңойткула деген ата-энелердин суроосу көп. Ошондо караштырып атабыз. Андан тышкарыда жеке ишкер жөн эле мындай билип билбей эле ачып албастан көп азыр тренингдер көп, окуулар көп, ошого барышын мен сунуштайт элем. Бул дагы жата турган жерибиз. Бак жагыбыз. Мына бул жерибиз жата турган жерибиз, чакан жерибиз. Кичирээк балдарга да булчу запасный пока бягыбыз эле толо элек. Бүт ушу 5 комнатанын баары тең балдарга ылайыкташтырылган да. Бүт баары теңчи. Өзлөрү сабак өткөндө ушу бөлүп өтөбүз, тамак ичкенде да бөлүп өтөбүз, прогулкага чыкканда дагы. Кудай буйруса дагы кеңейип, расширение дагы алдыбызда турат. Биздин бала бакчага Арча Бешиктен келгендер бар, Пишпектен келишет, Ак Ордодон келишет көбүнчө. Бул жерге дагы 20 балабыз батат. Бул чоң группаныкы. Раскладной 5 чат да, кичирээктери жатат, анан чоңдору. Анан бул керебет дагы эмнеси менен жакшы экен, ушундай чакан бала бакчаларга оорун ээлебейт да. Оорун ээлебейт, жыйнап коебуз, кайта эме кылып коебуз. Бягыбыз рабочий зона болуп калат. У вас на куртке есть капюшон? Балдардын жанакы сүйлөө речинин кечеңдеши көп балдар көп кездешет да. Анан кийин бизге да бир 2-3 бала келди эле. Негизи жеке менчик бала бакчалар, мамлекеттик бала бакчалар негизи алыш керек, балдарды алып, жана социализация деп коет, коомго кошуп, балдарды сүйлөө речин биз логопед менен жеке занимация этишип, жакшы жыйынтыкка келип атабыз. Сүйлөп калып атышат балдар, жанакы өзүнүн тейлөө навыки деп коет, ошолордун бүт баарын тең аткарып атышат. Анан ата-энелерге да кайрылып кетмекмин. Бизде Кыргызда кандай коомдо, ой мунун атасы кеч сүйлөгөн, апасы кеч сүйлөгөн деп эле көп көңүл бурбай, ошо убакытты өткөрүбүз. Ошого тыгыз көңүл буруп, медикаментозный лечение менен биргелешип тарбиячынын күчү менен, жанакы логопедтин күчү менен тилдерин чыгарышыбыз керек да балдардынчы. Через творчество раскрываю детей. Эмебиз бар, сахналаштырып өзлөрү жанакындай сценка ойношот. Анан кийин уроки кулинария с детьми дегенибиз бар. Өзлөрүбүз кекс жасайбыз, булочка жасайбыз, өзлөрүнүн полниктерине ошондой жасатабыз да. Ар бирине жекече мамиле кылабыз, үйдөгүдөй таза, балдардын курсагы ток. Келиңиздер, мынакей биздеки өзүнчө тамактануучу жай кылдык. Биздин ашпоочу Нургүл эжекебиз тамакты аябай даамдуу жасайт, балдар аябай жакшы көрөт. Анан кийин бүт баары тең шартка ылайыкталып, мынакей бул өзүнчө жана товарный соседство деп коет. Бизде да ошо Санпинден окуткан. Бул жерде сүттөр өзүнчө турат, кисломолочный продукты деп коет, кефир, творог, аны деген биз термическая обработка кылып тамактарга жана булочкаларга кошуп беребиз. Пирог жасайбыз. Овощибиз өзүнчө, эттерибиз өзүнчө.